Кыргызстандын эгемен мамлекет болушуна Жусуп Абдрахманов сыяктуу чыган уулдардын салымы чоң. 1917 жылдагы Октябрь революциясынын демеи менен бүтүндөй дүйнөнүн картасы өзгөрүп, бардык элдер өз жеринин ээси болууга аракет жасаган мезгилде ар биринин бактысына жараша мыкты уулдары чыкты. Жүздөгөн улуттар өз мекени жок калып, башка элдердин жеринде жашоого мажбур болгон. Азыркыга чейин калкынын саны миллионго жеткени менен этностук мекени болбогондор көп. Бактыга жараша биздин элдин тагдыры башкача болду. Анткени дал ошондой тагдыр чечээр мезгилде кыргыздын мыкты уулдары чыкты. Алардын бири Жусуп Абдрахманов. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы Ысык көлдүн азыркы Жаркынбаев айылында төрөлгөн. 1916 жылдагы элдик көтөрүлүштө үй бүлөсү менен Кытайга качып, ал жактан иниси Токо менен тоголок четим болот. 1 жылдан кийин кайтып келип, орусча билгендиктен Караколдогу гарнизонго атпагар болуп иштеп баштайт. Ошондон тарта жаңы заманды аңдап, коомдук иштерге активдүү аралаша баштайт. 1 жыл өтпөй Кызыл армияга жазылып, катардагы жоокерден эскадрондун командирлигине чейин жетет. 1920 жылы 19 жашында РКСМдин 3-чү съездине делегат болуп барып, Владимир Ильич Ленин менен бирге отуруп, алгачкы жолу аны менен баарлашкан. Демек, Ленинге кыргыз жери менен эли тууралуу айткан алгачкы адам. Дал ошол жолугушуу кыргыз элинин тагдырындагы бурулуш окуя болгон. Анткени ошол күндөн баштап жаш комсомол Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетин курууну ойлонуп, пландап, анын 1000 түрлүү жолдорун издеп баштаган. 1924 жылдын 14 октябрында Кара-Кыргыз автономиялуу областын түзүү каралып, кыргыз элинин улуттук мамлекеттүүлүгү башталган. Аны менен катар кыргыз жеринин азыркы географиялык аймагы бөлүнгөн. Мамлекеттин тарыхы чечилип жаткандагы ошондой тарыхый милдетти Жусуп Абдрахманов баштаган улуттук лидерлер өз колуна алган. 1932-33 жылдардагы атайын жалган ачкачылыкта кыргыз элин сактап калуу үчүн бардык аракетин жасап, өмүрүн тобокелге салган. Ошол жылдары ачкачылыктан Казакстанда 4 миллиондон ашкан өлкө калкынын жарымы кырылып калган. 1933 жылы эгинде ысырап кылды деген жалаа менен Эл комиссарлар советинин төрагасы Жусуп Абдрахманов кызматтан алынат. 1938 жылдын 4 ноябрында Кыргыз АСРнын элдик комиссариатынын төрагасы Жусуп Абдрахманов сурак учурунда сакчылардын колунан курман болгон. Ошол замат шашылыш түрдө 4, 5, 6 ноябрдын 3 күнүндө Кыргызстандын чарбалык жана партиялык 137 жетекчиси соттолуп, атылып, белгисиз жакка көмүлүп салынган. Бул окуяга күбө болгон ГПУнун эс алуучу жайынын кароолчусу өлөр алдында өзүнүн кызы Бүбүра Кыдыралиевага алардын көмүлгөн жерин айтып берген. 53 жылдан кийин гана Бүбүра апанын көрсөтмөсү менен атылгандардын сөөктөрү табылып, жаназа окулуп, топурак салынып, азыркы Атабейит комплексине жерге коюлган. Эртеси 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өзүнүн көз каранды эместигин жарыялаган. Жусуп Абдрахманов кеңеш бийлигин орнотууда, жер суу реформасын ишке ашырууда, сабатсыз элди туташ сабаттуулукка жеткирүүдө, жеке чарбадан бирикмеге өткөрүүдө, көчмөн элди отурукташтырууда, диктатордун алдында керт башын тобокелге салып, тамак издеп келген казак элине азык бөлүштүрүп, массалык кыргындан сактап калууда, Кара-Кыргыз, Кыргыз автономиялуу областтарын АСРин түзүүдө, республиканын картасын, 5 жылдык алгачкы пландарын, экономикасын, финансы каражаттарын, курулуш долбоорлорун бекитүүдө, жетекчи кадрларды тандоодо, жаштарды жогорку окуу жайларда окутууда, дээрлик Кыргызстандын саясий, маданий, социалдык, руханий өнүгүүсүндөгү маселелерди чечүүдөгү эмгеги эбегейсиз зор. Жусуп Абдрахманов кылымдарда бир жаралчу улуттук лидер.